СТВ каналынын кабарчылары тарабынан даярдалган жаңылыктар топтому менен мен Нурай Кайратова тааныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Президент Садыр Жапаров өлкөнүн бизнес акыйкатчысы Робин Норд-Смитти кабыл алды. Бишкек шаарында салтка айланган кезектеги айыл чарба жарманкеси өттү. Токмок шаарындагы номер 2 психоневрологиялык социалдык стационарында "Сен сулуусуң татына" аталышындагы сынак өттү. Президент Садыр Жапаров өлкөнүн ишкердик субъектилеринин укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Робин Норд-Смитти кабыл алды. Бизнес акыйкатчы институтунун учурдагы ишмердүүлүгү, ишкерлерди колдоо чаралары тууралуу пикир алмашуу болду. Мамлекет башчысы ишкерлердин мыйзамдуу укуктарын коргогон бизнес акыйкатчы институтунун аракеттерине канааттангандыгын айтып, анын мамлекеттик органдардын мыйзамсыз аракеттеринин бизнести коргоодогу жана колдоодогу өзгөчө ролун белгиледи. Робин Норд-Смитке өзүнүн эл аралык тажрыйбасын Кыргызстанда колдонгондугу үчүн, ошондой эле Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкына бизнес акыйкатчы институтун түзүүгө көрсөткөн колдоосу үчүн ыраазычылык билдирди. Бизнес акыйкатчы Робин Норд-Смитт акыркы мезгилдерде ишкерлер тарабынан өлкөнүн мамлекеттик органдарынын ишине даттануулар көбөйгөндүгүн маалымдады. Көбүнчө алар фискалдык, укук коргоо жана сот органдарынын ишкерлердин ишине ашыкча жана негизсиз кийлигишүүлөрү. Президент Садыр Жапаров ишкерлер менен коомчулук бул институтка чоң үмүт артып жаткандыгын баса белгиледи. Президент Садыр Жапаров 11-12 мартта мамлекеттик иш сапары менен Өзбекстанга барат. Бул тууралуу президенттин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Дастан Дүйшекеев айтты. Иш сапардын алкагында Садыр Жапаров Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Иш сапардын жүрүшүндө президент Садыр Жапаровдун Өзбекстандын Олий Мажлисинин Сенатынын төрайымы Танзила Нарбаева, Олий Мажлистин мыйзам чыгаруучу палатасынын төрагасы Нурдинжон Исмоилов жана Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов менен эки тараптуу жолугушууларды пландаштырууда. Мындан тышкары соода-экономикалык мамилелерди өнүктүрүү максатында алдыдагы иш сапардын алкагында Кыргыз-Өзбек бизнес форумунда өткөрүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы айтылды. Кыргызстан менен Өзбекстан стратегиялык өнөктөштөр экенин белгилеп кетем. Биз өз ара байланыштардын бардык чөйрөсүндө жогорку деңгээлдеги кызматташтык менен мүнөздөлгөн ынак коңшулук жана достук мамилелерибизди мындан ары дагы өнүктүрүү жана бекемдөө ниетиндебиз. Ошону менен бирге сапардын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун Өзбекстан Олий Мажлисинин Сенатынын төрайымы Танзила Нарбаева, Олий Мажлистин мыйзам чыгаруу палатасынын төрагасы Нурдинжон Исмоилов жана Өзбекстан премьер-министри Абдулла Арипов менен эки тараптуу жолугушууларды пландаштырууда. Мындан тышкары соода-экономикалык мамилелерди өнүктүрүүнүн максатында сапардын алкагында Кыргыз-Өзбек бизнес форумунда өткөрүү пландалууда. Бакытбек Нарбеков өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдиргендей, тиешелүү буйрукка премьер-министр Улукбек Марипов кол койду. Эске салсак, Талас облусунун буга чейинки жетекчиси Айбек Бусурманкулов башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу 5 мартта кызматынан бошотулган. Кыргызстанда бир суткада коронавирус 23 адамдан табылып, 2 бейтап каза болду. Бул тууралуу коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова брифингде билдирди. Анын айтымында Бишкекте коронавирус 16 адамдан, Чүй облусунда 1, Ысык-Көл облусунда 5, Жалал Абад облусунда 1 кишиден табылган. Ал эми бир сутка ичинде 31 адам коронавирустан айыгып чыккан. Бүгүнкү күнү стационарда коронавирустан 330 бейтап, амбулатордук түрдө 256 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 86.606 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 83.606 киши айыгып чыкса, 1475 адам каза болду. Абдулас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында болгон чатакка байланыштуу атайын комиссия түзүлдү. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Комиссиянын курамына бул тармакты билген адистер, юристтер, аудиторлор жана балет искусствосунун өкүлдөрү кирген. Алар 10 жумушчу күндүн ичинде жагдайды бейтарап жана кылдат карап чыгып, андан ары чечим кабыл алуу үчүн иликтөөнүн
корутундусун театрдын жетекчилигине жөнөтөт. Эскерте кетсек, 6 мартта опера жана балет театрында «Лебединое озеро» спектакли коюлмак. 17:00 баштала турган спектакль өз мөөнөтүнөн кыйла кечигип, соңунда 40 мүнөт өткөндөн кийин жергиликтүү артисттер сахнага чыгып, орусиялык артисттер менен иштешпей турганын айтышып, көрөрмандардан кечирим сурашкан. Кийинчерээк маалым болгондой, чыр-чатак эмгек акыга байланыштуу чыккан. 11 апрелде жергиликтүү кеңештерге шайлоо учурунда 2000ден ашык милиция кызматкери коомдук тартипти сактайт. Бул тууралуу Ички иштер министри Улан Ниязбековдун жергиликтүү кеңештерди шайлоо учурунда коопсуздукту камсыздоо маселеси боюнча ички иштер органдарынын бөлүм башчылары менен онлайн жыйында белгилүү болду. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык 2273 тилкелик шайлоо комиссиясы түзүлдү. Аталган шайлоо процессинде коомдук тартипти сактоого 9000ден ашык милиция кызматкери тартылган. Ал эми шайлоо тилкелерине 4000 кызматкер бекитилет. Акыркы учурда Ички иштер министрлигинин жана Боршайкомдун кызматкерлери таза жана ачык айкын шайлоо өткөрүү боюнча координациялык иштерди жүргүзүшүүдө. Чүй облусунун Москва районунда айыл чарба көргөзмөсү өттү. Анда дыйкан фермерлер үчүн айыл чарба техникаларынын түрлөрү, дан эгиндеринин түрдүү сорттогу үрөндөрү коюлган. Кененирээк кийинки материалда. Көргөзмөгө Чүй облусунун бардык райондорунан дыйкан фермерлер келген. Алар айыл чарба техникаларын көрүп, сапаттуу үрөндөр жана жер семирткичтер тууралуу маалымат алышты. Жазгы талаа иштерине Чүй облусу күз айларынан тарта эле даярдыктарды көрө баштаган. Жалпысынан 139 000 гектар жер айдалып, анын ичинен 110 000 гектар жерге кылкандуу дан эгиндери себилген. Быйылкы жылы аба ырайынын жылуу болгондугуна байланыштуу жаз алды менен 25 000 гектар жер айдалып, даярдыктар көрүнгөн. Толук кандуу иш алып барууга Чүй облусунда техникалык каражаттар жетиштүү. Бүгүнкү күндө мынакей биздин кайра иштетүү заводдору жакшы үрөндөрдү алып келип, азыр дыйкандарга таратып берип жатат. Мен ойлойм, бул өсүмдүктү дагы өстүргөнгө көп шартыбыз бар. Биздин Сары Өзүнчүлүгүнүн дыйкандары буга даяр, аны билишет. Техникалар дагы, жаңы техникалар менен дагы камсыз болушкан. Мен ойлойм, мунун дагы аянты көбөймөкчү. Андан тышкары мынакей баягы рынок өзү дагы мындай багытты тактап коет экен. Бүгүнкү күндө мына бу жерден сафлор, сояларга дагы басым жасалып атат. Москва райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгы райондогу дыйкандарга быйылкы жылы кандай өсүмдүктөргө талап жогору экендигин эскертип, сунуштарын беришкен. Ошондой эле сапатты жогорулатуу, өндүрүлгөн продукцияны сактоо туурасында маалыматтар айтылды. Чүй облусунда өстүрүлгөн кылкандуу дан эгиндери республиканын 48%-ын түзөт. Ошону менен катар кант кызылчасы да негизги продукция болуп саналат. Ал эми буга чейин кант кызылчасынын өндүрүү кыскарып кеткендиги дыйкандар менен кант заводунун ортосуна баа саясаты себеп болгон. Бүгүнкү күндө былтыркы жылдын пандемияны эске алуу менен дыйкандарыбыз ушул айыл чарба продукцияларына болгон баалардын көтөрүлүшүнө эске алуу менен ошого айдап себүү иштерин сунуштап атабыз. Ага ылайыктуу бул кант кызылчасы, май өсүмдүктөрү, дан өсүмдүктөрү. Бүгүнкү күндө дан өсүмдүктөрү күздүктү эске албаганда 11,5 000 гектар арпа, 1,5 000 гектардан ашык жазгы буудай айдап себүү пландалууда. Ошондой эле кызылчаны 800 гектардан ашык себүү дагы божомолдоп атабыз. Бирок дыйкандарыбыз бүгүнкү күндө кант кызылчасына болгон баанын көтөрүлүшү менен ушул кант кызылчасын дагы себүүнү көбөйтүү, аянттарын көбөйтүүнү пландап атабыз. Ал эми быйылкы жылы май жана шекердин баасы кескин өскөндүктөн дыйкандар үчүн май жана дан өсүмдүктөрүн аянтын көбөйтүү пландалууда. Азат Байбеков, Күмүшбек Куттубеков, СТВ. Бишкекте айыл чарба продукцияларынын жарманкеси ар жуманын дем алыш күндөрү өтүп жатат. Тага дыйкан фермерлер өздөрү өндүргөн азык-түлүктү ортомчусу жок шаар тургундарына сунушташууда. Натыйжада шаардыктар сапаттуу жана арзан баада азык-түлүк алууга шарт түзүлүүдө. Салтка айланган бул жолку жарманкеге премьер-министр Улукбек Марипов барды. Азыркы учурда базар баасы чындыгында асман чапчып кымбаттап жаткан учуру. Ал эми бүгүн атайын ата мекендик өндүрүүчүлөр айыл чарба министрлигинин колдоосу менен өз продукцияларын арзан баада шаар тургундарына сатып жаткан учуру.
Бул жолку жарманкеге премьер-министр Улукбек Марипов келип күбө болду. Ал соодагерлер менен баарлашып, базар баасы жана жарманкедеги баалардын айырмаларын салыштырып көрүп, соода кылып жүргөн апаларга 8 март майрамынын урматына өз чөнтөгүнөн азык-түлүк алып берди. Андан сырткары кымбаттаган баалар жакын арада өз ордуна түшөрү тууралуу айтып өттү. Азыр эттин баасын түшүрсөк, жана биздин көбүнчө айылда жашаган мал чарба менен кылган дыйкандарыбыз бар да. Анда аларга не выгодно болот атат да? Баягы таразанын эки жагы, шаар, айыл. Ошого бир ортосун табабызбы, Кудай буйрса. Жарманкеге кала тургундары агылып келип, соодагерлердин да иши мыкты жүрүп жатты. Чындыгында мындай иш-аракеттер эки тарап үчүн тең ыңгайлуу дешет. Везут огород, свой огород. Был базардан эми где-то 20 сом, 30 сомго арзаныраак да. Бул упаковкалар чистый, бумажный, крафт бумагадан жасалган эко упаковкалар да. Бул ярмарка жакшы болуп атат. Уюштуруп бергендерге рахмат. Базар баасынан арзан сатып атабыз, 10 сом, 15 сомго чейин арзан сатып атабыз. Базар баасына салыштырмалуу бир топ арзан мындай азык-түлүк жарманкелери алдыда дагы улана бермекчи. Нурзада Тынаалы кызы, Көмүшбек Куттубеков, СТВ. Нарын мал чарбачылыгын өнүктүрүү, аны асылдандыруу боюнча өлкө боюнча алдыңкы облустардын бири. Анын ичинде Кочкор районунда да бүт өмүрүн чабан болгонго арнагандар арбын. Аталган өрөөндөгү ары түйшүктүү, ары жоопкерчиликтүү мал асыраган чабандар тууралуу кийинки сюжетте. 83 жаштагы Сайра Бешеналиева Кочкор районунун Оробашы айылынын тургуну. Жолдошу экөө 9 бала, 3 кызды татыктуу тарбиялап, билимдүү, илимдүү кылып өстүрүшкөн. Өмүрүнүн тең жарымын асыл тукум малдарды өстүрүүгө, аларды көбөйтүүгө арнап, оңой эмес иштин түйшүгүн жакшы эле тарткан. Эми минтип төрдүн көркү болуп, уул келининин 11 неберенин маңдайында бактылуу карлыкта өмүр сүрүүдө. Кийиз жүн сабатсыбыз, кийиз жасатсыбыз. Силерге чокой жасатсыбыз. Чабан болдум, уй саадык дегенде. Койдон да саатсыбыз. Сайыстын койдум, косту бөлүнгөндө кой саатсыбыз. Темселеп. Аны сапкоско өткөзүп, сүтүн берип дегенде. Ал убакта машина жок. Кол менен саап, кол менен неме кылып. Ошол эле райондун 75 жаштагы тургуну Касымкул Карасартов алдыңкы чабан. Ал эт, сүт багытындагы малдарды асырап, элди азык-түлүк менен камсыздап келген. Өмүр бою ишмердөөлүгүн мал бакканга бөлгөн чабан Кочкор районунун энциклопедиясына да кирген. Өзүрлүү эмгегинин артынан социалисттик эмгектин баатыры наамын алган. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы жана башка мамлекеттик сыйлыктарды алган. Төралы боюнча 155-тен төралып, жүн чөл боюнча биринчиликти ээлеп облуста. Анан мага облуска келген 7 орундуу кара болгону сыйлыкка беришкен. Кезексиз. Чоңдордун баары ушу жерге келип, өздөрү эметип кетип турушчу, Акназаров такай үйгө келип турчу өзү. Эмнең бар, эмнең жок, эмне жетишпейт, эмне керек деп. Ал эми Дүйшөнбү Ибраимов атасынан эрте ажырагандыктан көптөгөн кыйынчылыктарды башынан өткөрүп, мал чарбачылыгынан баар тапкан. Ал мал чарбачылыгын өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн социалисттик эмгектин баатыры наамына Ленин орденине эгедер болгон. Атадан жетим болгондон кийин апа деле жаш эки жака турмушка чыгып кетүүдөн уялды да бишти багып чоңойтту. Ошондо атарчылыгы казактар ошерге келди, антипинти жүрдү дагы болдор жук бар экен. Ошону менен апам бакты бишти. Ошону менен эми Кудай бага айтты, Таалай айтты. Ушинтип татакай болуп турабыз, кобот мен азыр ушу мынакей Кудайдын кулагы сүйүнсүн 94 жашта турам, булбулдай сайрап. Өткөн кеткен ушул айланайын. Эми мунун аркысы кандай болот, бир алда билчүбүз. Төрт баламын астына акырын пей-пей эле кете берсем деген ой. Убагында асыл тукум мал чарбачылыгын өстүрүүгө эбегейсиз салым кошкон инсандар элди сүт жана эт менен камсыздап келишкен. Аталган чабандардын мамлекетке кошкон салымы ат көтөргүс, малды көбөйтүп, ысыкка, суукка карабай асыроо чоң эрдик экенин айтпасак да белгилүү. Нурай Кайратова, Санжар Жолдошбек уулу, СТВ. Дүйнөдө болуп жаткан акыркы жаңылыктар программаны улантат.
Франциялык депутат миллиардер Оливье Дассо Нормандиядагы авиа кырсыктан набыт болду. Бул тууралуу европалык басылмалар билдирет. Маалыматка караганда, Тук коммунасында тик учак кыйрап, анын кесепетинен учкучтагы каза болгон. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Твиттер аркылуу көңүл айтты. Оливье Дассо Францияны жакшы көрчү, ири ишкер тандалган депутат, аскер аба күчтөрүнүн запастагы кол башчысы. Ал биздин өлкөгө өмүрүнүн аягына чейин кызмат кылды, деп жазган Макрон. Республикачылар партиясынын 69 жашында көз жумду. Анын атасы Серж Дассо дагы миллиардер, белгилүү ишкер жана саясатчы болгон. Быйыл Нур-Султан шаарында 5G интернет үйүнө ишке кирет. Бул тууралуу Казакстандын премьер-министри билдирди. Санариптик өнүгүү, инновация жана аэрокосмикалык өнөр жай министринин орун басары Асхат Орозбектин айтымында 5-муундагы түйүнгө өтүүгө өлкө аймагындагы байланыш операторлору даяр. Алар 2022 жылдын аягына чейин 5G түйүнүнүн республикалык маанидеги башка шаарларга да киргизүүнү пландап жатышат. Ал эми 2025 жылга чейин бардык облус борборлору камтылары белгиленди. Премьер-министрдин айтымында мыйзам долбоору ишке кирип, анын негизинде жыштыктар сынак же аукцион аркылуу бөлүштүрүлөт. Мунун аркасында байланыш операторлору атаандаштыктын негизинде жыштыктарды алып колдоно баштайт. Ошондой эле ал жеке тараптар жыштыкты сатып алып 2 жылга чейин колдонбосо, мамлекет аны тартып ала тургандай ченемдер киргизиле тургандыгын маалыматта айтылды. Россиялык спортчу 4-раундда кокусунан каршылашын тизеси менен башка тээп алган. Өзү беттештен четтеп, наамы атаандашына берилген. UFC чемпиону Петр Ян наамын коргон кармашта атаандашына тыюу салынган сокуну колдонгон үчүн беттештен четтетилди. Ян Лас-Вегаста өткөн UFC 259 турниринин алкагында америкалык Алжамейн Стерлинг менен кармашкан. Россиялык спортчу 4-раундда кокусунан каршылашын тизеси менен башка тээп алган. Стерлинг нокаутка кетип, ага дарыгерлер жардамга келген. Рефери кармашты токтотуп, Янды беттештен четтеткен. Муну менен америкалык атлет жаңы чемпион аталды. Терлик жеңүүчү аталып жатканда ыйла белине тагылган UFC уюмунун чемпиондук курун чечип салган. Маек учурунда мындай жол менен чемпион болууну каалаган эместигин айткан. Токмок шаарындагы номер 2 психоневрологиялык социалдык стационарда 8 март айымдардын эл аралык майрамына карата «Сен сулуусуң» татына аталышындагы кыз келиндердин арасында сынак болуп өттү. Анда ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген сулуулар ат салышып, таланттарын тартуулашты. Алдыда кененирээк. Токмок шаарындагы номер 2 психоневрологиялык социалдык стационарда өзгөчө маанай. 8 март айымдардын эл аралык майрамына карата «Сен сулуусуң» татына аталышындагы бул жерде дарыланып, жашап жаткан кыз келиндердин арасында сынак болуп өттү. Өмүрлөрү өзгөчө өтүп жаткан адамдар үчүн бул иш-чара кубаныч жана эсте калаарлык мүнөттөрдү тартуулады. Бул сынакка катышып, өз таланттарын тартуулап, ырдап, бийлеп, куттуктоо айтышы өзү жеңиш. Себеби мекеменин аты айтып тургандай эле бул жайда аң сезими жабыркаган адамдар дарыланат. Бирок ага карабастан алар сынакка мыкты даярдыктарды көрүшкөн. Катышуучулар чыгармачылыгы менен бир катарда кол өнөрчүлүк таланттарын тартуулашты. Биринчи жолу жүргүзүлүп жаткан сынакты кайрымдуулук иштерин байма-бай өткөрүп келген Назгүл Насиева демилгелеген. Бул жерде дагы жашынакай айымдарыбыз бар, жашынакай кыздарыбыз бар. Алар дагы майрамды күтүшөт, алар дагы татынакай белектерди күтүшөт, алар дагы кучак гүлдөрдү күтүшөт дегендей, ушул жерге «Сен сулуусуң» татына деген теманы коюп туруп өткөрүп атам. Ар бир аял заты сулуу да, ар бир аял заты күчтүү, ар бир аял заты ички дүйнөсүндө идиш жуйбу, эшик шыпырабы же жөн эле отурабы ырдайт. Мына ошол жердеги айымдардын өнөрүн элге алып чыгайын деген максат менен бүгүн мен ушу майрамда өзүм дагы бир шаңдуу, көңүлүм көтөрүңкү келип отурам. Бул мекеме 1933 жылы аскердик госпиталь катары ачылып, ошол мезгилден бери өз ишин алып барып келет. 250 орунга ылайыкталган имаратта учурда 215 киши жашап дарыланууда. Алардын бардыгы психикасынан жабыркаган, кээ бирлери төшөктөн тура албаган акыбалда күн көрүшөт. Мекеменин кызматкерлери ар тараптан ооруларга кам көрүп, айлык маянасынын аздыгына, шарттардын начардыгына карабай өз иштерин дыккат аткарып келишет. Андан тышкары өкмөттүн каржылоосун карап отура бербестен эл аралык бейөкмөт уюмдар менен кызматташып, мекемени оңдоо үчүн тынбай аракеттер жүргүзүлүүдө. Ал иштер кандай жүрүп жатканы киргенде эле байкалып, стендтерге коюлган сүрөттөр аны тастыктап турат. Эми бизде өтө оор абалдагы
психикалык жактан жабыркаган жарандар жатат да. Бизде жаткандар бар, өмүр бою төшөктө жаткандар бар, коляскада отургандар бар, сойлоп жүргөндөр бар, басып туруп жүргөндөрүбүз бар. Өтө оор баягы дене бою мүмкүнчүлүгү чектелген психикалык жактан жабыркаган адамдарды бизге жөнөтүшөт да. Сен сулуусуң татына сынагына атайын демөөрчүлөр барышып, катышуучуларга белектерин тапшырышты. Ошондой эле аларга түрдүү номинациялар боюнча сыйлыктар ыйгарылды. Уюштуруучулардын айтымында бул сыяктуу иш-чаралар мындан ары дагы улана бермекчи, себеби ден соолугунан жабыркаган жарандарга кичине болсо да мээрим төгүп, көңүл буруу оорулуулардын окшош күндөрүн аз да болсо шаңга бөлөөгө жардам берет. Мурат Жолукеев, Санжар Жолдошбек уулу, СТВ. Ушуну менен бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтому соңуна чыкты. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кечиңиздер көңүлдүү болсун.